Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Экинчи дүйнөлүк согуш. Сабактын планы. Экинчи дүйнөлүк согуш башталар алдындагы тышкы саясат. Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы. Улуу ата мекендик согуштун башталышы. Япония. Экинчи дүйнөлүк согуштагы бурулуш. Атлантика хартиясы. Экинчи фронт. Каршылык көрсөтүү кыймылы. Тегеран конференциясы. Экинчи дүйнөлүк согуштун соңку этабы. СССРдин тышкы саясаты. 20-кылымдын 30-жылдарында дүйнөдө согуш коркунучунун эки очогу түзүлгөн. Германия менен Япониянын ортосунда согуш коркунучу түзүлгөн. Германия бүткүл дүйнөгө өз үстөмдүгүн орнотууну, Япония менен Италия дүйнөнү кайра бөлүштүрүүнү көздөгөн. Алардын планы дүйнөдөгү эң ири мамлекеттер АКШга, Улуу Британияга, Францияга жана СССРге коркунуч туудурган. 1935-жылы Италия Эфиопия мамлекетин каратып алган. 1938-жылы Германия Чехословакиядан немецтер отурукташкан Судент областын берүүнү талап кылган. Англия менен Франция Мюнхен конференциясында Судет областын берүүгө аргасыз болушкан. 1938-жылы 15 мартта Германия Чехияны басып алат. Словакияда көз карандысыз мамлекет түзүлүп, Чехословакия жок болуп кетет. Көп өтпөй Германия Литвияны Мемель, Клейпеда деген жерин басып алган. СССР 1931-жылы Улуттар Лигасына мүчө болуп, улуу дөөлөттөрдүн катарына кошулган. Гитлер Польшаны каратып алып, анын аймагы аркылуу СССРдин чек арасына өтүүнү каалаган. Англия менен Франция Польшаны коргоо тууралуу билдиришкенден кийин СССРдин позициясы Германия үчүн өтө маанилүү болгон. Гитлер Сталинди өз тарабына тартууну көздөп, кол салышпоо жөнүндөгү пактыга кол коюп, Чыгыш Европаны бөлүштүрүү жөнүндөгү сүйлөшүүнү сунуш кылган. 1939-жылы 24 августта бул келишимге кол коюлган. Бул келишимге кол коюу менен СССР да жаңы согуштун башталышына катышуучу болуп калган. Бул келишим тарыхта Молотов жана Риббентроптун пактысы деп аталат. Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы. 1939-жылы 1-сентябрда Германиянын Польшага басып кирүүсү менен согуш башталган. Германия Улуу Британиянын жана Франциянын мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, Польшаны чагылгандай тез согуш планы менен тез арада басып алып, Вермахтты батышка которууну көздөгөн. 2-октябрда Польша армиясынын акыркы бөлүктөрү багындырылган. 1940-жылы апрель-майда Германия, Дания, Норвегия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды каратып, бул мамлекеттер аркылуу Францияга чабуул койгон. 1940-жылы Германияга каршы тура алган бир гана Англия болгон. Италиялык аскерлер Ливиядан Суэц каналына, ал эми Эфиопиядан Кенияга жана Суданга чыгышкан. Бирок Англиянын аскерлери Эфиопиядагы италиялык аскерлерди талкалап, Египеттин кууп чыгышкан. 1941-жылы 17 апрелде Германия Югославияны, 23 апрелде Грекияны басып алат. Үчтүктөр пактысы же болбосо Үчтүктөр союзу 1940-жылы 22-сентябрда түзүлгөн. Ага Германия, Италия, Япония катышкан. Бул келишимге кийинчерээк Румыния, Венгрия, Болгария жана Словакия да кошулган. Улуу ата мекендик согуштун башталышы. 1941-жылдын башында Сталин советтик чек аранын жээгинде немецтик аскерлер чогулуп жаткандыгы жөнүндө кабардар болгон. Бул жөнүндө маалыматты
1941-жылы 15 майда советтик чалгынчы Рихард Зорге берген. Ал немистердин чабуулу 22-июнда башталаары жөнүндө Токиодон маалымдаган. Буга Сталин ишенген эмес. Ал бул кабарды СССР менен Германиянын кагыштырууга кылган англиялыктар амалы деп түшүнгөн. Ошондуктан согуштун алгачкы этабында германиялыктардын чабуулу чоң жоготууларды алып келген. Германия Барбаросс планын иштеп чыккан. Ал план боюнча Германия СССРди кыска эле убакытта басып алууну көздөгөн. Бирок бул мүмкүн эместигин Москванын алдындагы салгылашууда түшүнгөн. Япония. Үчтүктөр пактысына кол койгон Япония Франция жеңилгенден кийин өз гарнизондорун анын колонияларына Вьетнам, Лаос, Камбоджа жайгаштырган жана Кытайдын бир топ жерлерин басып алган. 1941-жылы Япон эскадрасы АКШнын Тынч океанындагы Пёрл-Харбор, Гавайи аралындагы башка аскердик деңиз базасын басып алып, ошол эле күнү Англиянын колониялары Малайзия жана Бирмага жөнөгөн. АКШ менен Англия Японияга ага жооп иретинде Германия менен Италия СССРге согуш ачышат. Япондор 1942-жылы жазында Индияга келишип, Индонезия, Филиппиндерди басып алышып, Жаңы Гвинеяга аскер түшүрүшөт. Экинчи дүйнөлүк согуштун жүрүшүндөгү улуу бурулуш. Согуштун башталыш этабында Үчтүктөр пактысынын өкүлдөрүнүн согуштук аракеттери ийгиликтүү болгону менен зор аймактарды каратып алуу үчүн ал жерлердеги аскерлерди жеңүү кыйын боло баштаган. Бул фактор антигитлердик коалицияны түзүүгө жакшы шарт түзгөн. 1941-жылы 12-июлда кызматташуу жөнүндө советтик Англиялык келишим түзүлөт. 24-июлда АКШнын президенти Рузвельт да СССРди коргой турганын билдирет. Ошентип 1941-жылы 1-октябрда АКШ Улуу Британия жана СССРдин ортосунда өз ара жардамдашуу боюнча макулдашууга кол коюлат. Макулдашуунун шарты боюнча АКШ жана Улуу Британия СССРге курал-жарак, азык-түлүк жагынан жардам берүүгө милдеттенген. 1941-жылы август айында Рузвельт жана Черчилль Атлантика хартиясына кол коюшат. Анда басып алуучулук максаттары жок экендигин, басып алынган аймактардагы элдердин укуктарын калыбына келтирүүгө, согуштан кийин тынчтыкты орнотууга милдеттенишкен. 1941-жылы августта Рузвельт жана Черчилль антигитлердик коалициянын негизги документтеринин бири болгон Атлантика хартиясына кол коюшкан. Кийинчерээк бул документке СССР да кол койгон. Экинчи фронт. СССРге союздаштар тарабынан 22 000 самолет, 13 000 танк, 427 000 жүк ташуучу машина жана азык-түлүк келген. Согуш учурунда Т-34, ИС, КВ советтик танкалары, Spitfire англис самолету, Ил-2 советтик штурмалоочу, Б-17 америкалык бомбалоочу самолеттору сапаты жагынан мыкты болгон. 1942-жылы ноябрда Мароккодогу Дуайт Эйзенхауэрдин командачылыгы астында америкалык аскерлер түшүрүлөт. Натыйжада 1945-жылы 13-майда Италия Герман аскерлери толугу менен капитуляцияланган. Сталинград салгылашуусу согуштун жүрүшүндөгү бурулуш мезгилиндеги чечүүчү салгылаш болгон. 17-июль 1942-жылы 2-февраль 1943-жылдарга чейин уланган. Курск салгылашуусу 1943-жылы 5-июлунан башталып 23-августуна чейин жүргүзүлгөн. 1943-жылы жайында Сталинград жана Курск салгылашында советтик аскерлердин жеңишке жетиши менен улуу бурулуш башталып, Кызыл армия өлкөнүн аймагын душмандан бошотуу аракеттерин баштайт. Советтик аскерлер душманды 500–1300 километрге чейин сүрүп чыгарып, 218 дивизиясын талкалаган. 1943-жылы
Союздаштардын флоту Атлантика океанында толук үстөмдүк кылып, Тынч океанында стратегиялык демилгени колго алган. Каршылык көрсөтүү кыймылы. Антифашисттик күчтөрдүн биригиши. Немецтер басып алган аймактарда 1942-43 жылдары каршылык көрсөтүү кыймылдары башталган. Анткени немецтер басып алган жерлерде геноцид саясатын жүргүзө баштаган. Алгач еврейлер, цыгандар, кийинчерээк славян элдери геноцидке туш болушкан. Басып алынган аймактарда концентрациялык лагерлер курулган. Алардын эң ирилери Освенцим, Майданек, Треблинка, Дахау, Бухенвальд жана башкалар болгон. Айрым айыл кыштактарды жер менен жексен кылган. Мисалы, Франциядагы Орадур, Чехословакиядагы Лидице, Белоруссиядагы Хатынь кыштактарында эч бир киши калган эмес. Советтик элдердин фашизмге каршы күрөшү СССРге карата урматтоо сезимин жогорулатып, антикоммунисттик маанайды төмөндөткөн. 1943 жылы коммунисттик партиялар каршылык көрсөтүү кыймылына биригишкен. Польшада, Югославияда, Албанияда, Грекияда партизандык отряддар түзүлгөн. Мисалы, Францияда генерал Шарль де Голлдун жетекчилиги алдында биригишкен. Германиянын концентрациялык лагеринде камалган жергиликтүү калктын 18 миллион адам туткундалып, 12 миллиону өлтүрүлгөн. Тегеран конференциясы. Тегеран конференциясы союздаш мамлекеттеринин лидерлеринин биринчи конференциясы болгон. Ага СССР, АКШ, Улуу Британия мамлекет башчылары катышкан. 1943-жылы 28 ноябрынан 1 декабрына чейин болуп өткөн. Конференцияга Йосиф Сталин, Рузвельт, Черчилль катышкан. Каралган негизги маселе экинчи фронтту ачуунун орду жана мезгили белгиленип, 1944-жылы майда Франциянын түндүгүндө десанттык операцияларды баштоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Тегерандан кайтып бара жатып, Рузвельт менен Черчилль Каирде Чанкайши менен жолугушуп, Каир декларациясына кол коюшкан. Декларацияда Японияга каршы согушуу, Кытайга Япония басып алган жерлерди кайтарып берүү, Кореянын көз карандысыздыгын калыбына келтирүү маселелери каралган. Экинчи дүйнөлүк согуштун соңку этабы. 1944-жылдын башында Советтик армия Балтика боюндагы Советтик аймакты толук бошоткон. 1944-жылы 6-июнда союздаш аскерлер Америкалык генерал Эйзенхауэрдин жетекчилиги астында Нормандияга, Түндүк Францияга келип түшүшү менен экинчи фронт ачылган. 1944-жылы июнь айында Советтик аскерлер Беларусь багытында Багратион согуштук операциясын баштаган. Советтик армия Чыгыш Пруссия, Польша, Румыния жана Югославиянын аймактарына кирген. Союздаштар Финляндия, Румыния, Болгария, Германияга каршы согуш жарыялаган. 1945-жылы январда Советтик армия Германиянын аймагына кирип, Берлинден 60 километр аралыкка келип токтогон. 1945-жылы 17 июндан 2 августка чейин Потсдамда конференция болуп, союздаш мамлекеттер катышып, Германияны толук куралсыздандыруу каралган. СССР союздаштарынын ишенимин арттырып, Японияга согушка кирерин аныктаган. Союздаштар Япониянын багынып берүүсүн талап кылган, Япон өкмөтү баш тарткан. АКШ 6 жана 9 августта Хиросима менен Нагасакига атом бомбасын таштаган. Японияга каршы согушка Квантун армиясы толугу менен талкаланып, Кытайдын түндүк-чыгыш бөлүгү, Түндүк Корея, Сахалин жана Курил аралдары бошотулган. 1945-жылы 17 августта Индонезия республикасы, 2 сентябрда Вьетнам демократиялык республикасы түзүлгөн.
1945-жылы 2 сентябрда Япониянын багынып бериши менен Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган. Экинчи дүйнөлүк согуш адамзат тарыхындагы кыйраткыч согуштардын бири болуп саналат. Согушка 72 мамлекет катышып, согуштук аракеттер негизинен 40 өлкөнүн аймагында жүргөн. 110 миллиондон ашык адам катышып, согуштун жүрүшүндө 62 миллионго жакын адам курман болгон. Анын ичинде 27 миллиону советтик жарандар. 1945-жылы 20-ноябрынан 1946-жылдын 1-октябрына чейин согуштун күнөөлүүлөрүн жазалоо үчүн Нюрнберг процесси өткөн. Экинчи дүйнөлүк согушту хронологиялык 3 чоң мезгилге бөлүүгө болот. Биринчиси 1939-жылы 1-сентябрь, 1942-жыл июнь айы. Бул убактарда фашисттик Германиянын ийгиликке жетишкендиги. Экинчиси 1942-жылдын июнь айынан 1944-жылдарга чейин антигитлердик коалиция эмилгени колго алып, жалпы стратегиялык чабуулга өткөн мезгили. Үчүнчүсү 1944-жылдын январынан 1945-жылдын сентябрь айларына чейинки антигитлердик коалиция Германияны толук талкалаган. Үй тапшырма үчүн суроолор. Экинчи дүйнөлүк согуш башталаардын алдындагы абал кандай болгон? Экинчи дүйнөлүк согуштун башталуу себептерин белгиле. Улуу ата мекендик согуш дегенди кандай түшүнөбүз? Ал качан башталган? Экинчи согуштун жүрүшүндөгү улуу бурулуш деп кайсыларды айтабыз? Чек Гарант конференциясы качан болгон жана эмне маселе каралган? Согуштун жүрүшүндө жана согуштан кийин болгон конференцияларды салыштыр. Экинчи дүйнөлүк согуш кандай хронологиялык мезгилдерге бөлүнөт?